Айырбас мектебинде. Тамара Рахманова өзбек кызы кыргыз үй бүлөгө келин болуп келгенине 43 жылдын жүзү болду. Каарманыбыз эки үй бүлөнүн мамилесин гана эмес, айылдагы эки улуттун ынтымагын бекемдеп, мамиленин чыңдалышына көпүрө болуп келет. Өзүм атам өтүп кеткенден кийин кайнатам мен аяш кызымы келин кылып албасам, катташыбыз үзүлүп кетет экен. Мен досумдун алдындагы кызматымды ушинтип өтөйм деп мен келин кылып алышкан. Рахматы кайненебиз жакшы аял болчу. Мындай билбегендерибизди ham кечире билген аял болгон. Туура кылдыкпы, туура эмес кылдыкпы, жакшы болуптур деп кайнатабыз рахматы алып келген тамагыбызды дагы мындай аш жакшына болбой калган учурда эле болот эди да. Ошондой болсо жакшына болуптур, ширин болуптур, таттуу болуптур деп ичип коет эди. Биз уялып алып келсек дагы. Шүгүр дейм да. Бөтөн үй бүлө жат улутка келин болуп келүү каарманыбызга кыйынчылык жараткан эмес. Анткени Тамара Рахманова кыргыз мектепте билим алып, досторунун да көпчүлүгү кыргыз улутундагылар болгон. Менин дос жарларым бардыгы кыргыз кыздар, балдар. Мен ошолор менен чоңойдум. Ошого мен турмушка чыккандан кийин деле мен кыйналган жокмун. Ошо себеби мен аралашып жүргөнмүн. Салттарыны көп болбосо ham кичине билип жүрдүм эди. Азыр эми жакшы эле кадыресе билип калдык. Үйрөтөсүз башкаларга. Айтып калам мындай деп билген кеңешибизди беребиз. Билбегенибизди азыр деле болсо сурайбыз. Тамара Рахманова жолдошу Ашырбай Абдиллаев экөө бирге түтүн булаткан 43 жыл аралыгында ынтымактуу өмүр кечирип, бир уул эки кызды тарбиялап эрезеге жеткирген. Уул кыздарын жогорку билимге ээ кылып, учурдалар турмуштан өз ордуларын табышкан. Ошондой эле жубайлар бир канча жыл мектепте чогуу иштеп, бири орус тили жана адабиятынан, экинчиси биологиядан келечек ээлерине билим берип, эл агартуунун мыктысы наамына татыган. Педагог түгөйлөр учурда ардактуу эс алууда. Тамара мына аялым биз үйгө бакыт куд алып келди. 40 жылдан бери бирге жашайбыз. Бир үйдөн бирибиз бир ишти кыла турган болсок бирге чечебиз, бирге баштайбыз. Бирге иштедиңиздер? Ооба, бирге иштедик. Мен 5-6 жыл Кадамжай районунда иштедим, инспектор болуп. Калган убакта экөөбүз мына 10 жылдык Гагарин, анан Титов немедеги Фехтладагы мектептерде иштедик. Ошондон бери мына биргебиз. Эч качан урушкан жокпуз, урушпайбыз. Ошо урушадыган убактан өттүк. Жүргөн айлуу түн кайда, биз үзгөн жыпар гүл кайда. Тамара Рахманова кыргызча ырларды катыр аткарат. Жора жолдоштору туугандары менен чогулганда сөзсүз ырдап берет. Каарманыбыз кайын журтунун сүйүктүү келини. Эки улуттан куралган үй бүлө бүгүнкү күнгө чейин башкаларга үлгү болуп келет. Кыздарым айтты. Мектепте окушуп атып, апа, чоң энем сизден көрө кыргызчаны жакшы сүйлөйт экен депчи. Көрсө кыргыз тилден баягы сабакты жакшы өтүп, жакшы берген үчүн сизден жакшына сүйлөйт деген экен да. Кийин көрсөм чындап эле аябай жакшы сүйлөйт, таң калтыра турган кыргызча ырларды билет. Өзбекче ырдаган урушу 43 жыл жашап уккан жокмун, бирок кыргызча ырдаган ырына дайым шериктешмин. Биздин улуу семьябыз. Ушу балдарга тарбия берүүдөн чоң ийгиликтерге жетишти акем экөө тең эле. Айрыбаз айылында кыргыз-өзбек улутундагы жашоочулар эзелтеден бири-бирине кыз берип, келин алып, куда сөөк болуп келишкен. Мындан улам айылда эки улуттан куралган үй бүлөлөр четтен табылат. Ошондуктан да жергиликтүү жашоочулар ынтымак, ырашкерчиликте жашап, аймактын өнүгүүсүнө салымын кошуп келет. Мингүл Көчөрова, Абдуламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.